Телекадырмаш сөз суроо үчүн Мадумаров Кадырхановдун башчы берилет. Рахмат. Урматтуу министр. Ошол карызды алып эле атабыз. Өткөндө кабинетиңердин жетекчиси айтты. Бизде аябай көп акча бар. Тышкы карызды заматта төлөп койсок болот. Бирок анда пайызы өсүп кетет да, ошон үчүн биз кармап турабыз деп. Ошол толуп аткан акчалардан албайсыңар, ушу карыз албай туруп эле. Ошону иштетип турбайсыңар ушул жака. Бул эми насыяны төлөп бүттү мөөнөтү 23 жыл болот атпайбы? Мейли канча жыл болгон болсо, бирок биздин өзүбүздө акча бар деп атпайбы? Эми өнүгүш үчүн ал акчаны да башка жерге жумшап, бул акчаны да бияка жумшасак болот го? 23 жыл болотса, пайызы 1,5% болотса. Сизге чейин 25 жыл башта дагы бир транспорт министри ушундай деген да. Ошондон улам айтып атам да, биз көп жолу ушундай болуп, күбө берип, ошондон улам ушул ойго келип атабыз да. Сиз ушу кыргыз өкмөтүнөн сурап көрдүңүзбү, бизге карыз берип тургула ушул жолду бүтүрүп алалы деп? Ошо өкмөттүгө каралганда аякта болсо ошо чоң ири долбоорлор каралып атат. Мына Баламыкка Чаткал деген жолу 120 км аяк каралып атат. Нарын Байетова деген жолду салган атабыз болсо, тиги Ноокат жолун салган атабыз ал ошо өкмөттүн эсебинен. Ошондой эле тиги Баткен деген жолдор салган атабыз. Ошо ири долбоорлор ушул жактан тиги мамлекеттин. Бул келишимди ким түздү? Бул келишимди кандай ким түздү? Ким тарабынан түзүлүп атат ушул келишимге? Тексттерин ким түздү? Буга чейин түзүлүп келген да биздики Минтранс. Ким түздү ошону? Минтранс түзгөндө. Конкреттүү бир киши барбы? Минтранс деген киши эмес да, ал, бул уюм да. Жок, бул эми мага чейин түзүлүп келаткан эме да. Ошо кимдер түзгөн экен ошол? Кимдин деңгээлинде, кимдин мезгилинде түзүлгөн? Эркин Осоев деген мурунку министр болчу, ошол 2022 жылы февралдарда башталган бул келишим. Мен айтып атканым себеби, урматтуу кесиптештер, кол коюла элек, туурабы? Бул долбоор. Долбоор. Мына азыр ушунун алдындагы келишимге мына министр, Адилет министрлиги тарабынан 5 сунуш берилиптир. Текстке. Туурабы? Я. Туура. Адилет министрлиги тарабынан 5, Тышкы иштер министрлиги тарабынан 3 оңдотуу түзөтүүлөр. Ошонун баарын кабыл алыпсыңар. Туурабы? Туура. Эми мындан кийинки кадамыңыздар кайда? Ким менен түзөсүңөр бул келишимди барып? Ким кол коет буга? Кимдин атынан кол коет? Кимге тапшырылат? Эми мунун баары мыйзам иретинде болот да. Мен коем. Мен дорма келгенде мен келишимде болсо баарын колдоп берсеңер, ратификацияны баарынан өтсө, мен коем да. Сиздин коюшуңуз күмөн да? Себеп экономика министрлигине өткөрүп берип атат да баарын. Мына бизге келген документтердин бүтүндөй бардыгында экономика министрлиги келип атат. Биз ушул комитет, ушул маселени койгонбуз. Тармактык министрликтерге эмне үчүн кайрылбай атасыңар дегендей болуп. Сиздер даярдадыңыздар. Келишимдин текстин даярдадыңыздар. Тышкы иштер министрлиги жардам берди. Адилет министрлиги жардам берди. Келишимди могул жерде Кыргыз Республикасы алуучу деп турат. Алуучу ким? Ким болот муну алуучу? Каржы министри менен совместно болобуз да. Биз болсо алып ошо ишти баштайбыз, а тиги выплата болобуз да, силер сүйлөштүңөр да муну. Ким болосуңар? Ким алат муну? Ар жагынан Ислам өнүктүрүү банкы болот. Бер жагынан Кыргыз тараптан ким болот? Жооп бере берсең ким тилек? Ошо тиги неме? Исламский банк развития немеси, тиги руководители. Уруксат болсо Эсенбеков Тилек, Ислам өнүктүрүү банкынын долбоорун ишке ашыруу тобунун милдетин аткаруучусу. Бул жерде официалдуу делегация түзүлгөн, министрлер кабинетин. Бул жерде Минфин бар, экономика министрлиги бар, налоговый служба бар, МИД бар, Минюс бар. Мен түшүнүп атам, ким болот деп атам ошол. Кыргыз Республикасынын атынан ким сүйлөйт? Каржы министрлиги кол коет. Мына түшүндүңүзбү? Мына сиз айтып атасыз, мен кол коем, мен алам деп. Анда ушинтип айтпайсызбы?
биргелешип иштеп атабыз, бирок ким алары белгисиз. Иштете турган сиз. Ушундайбы? Мына ушундай деп жооп бериш керек да. Кайра эле мен жооп берип аткандан кийин мен алам да деп. Жок, сиз албайсыз. Сизге бербейт мындай нерселерди. Дагы да андан ары карай тереңирээк айтат элем, бул карыздардын акырети кандай болуп кетерин. Бирок айта берип эч кимди ишендире албадым да. Аттың эле деп коебуз. Мына ошол дээрлик 93 чакырым жолго 50 миллион акш доллары деп атасыздар. 93 чакырым болуп атабы? 93 чакырым жолго 50 миллион доллар деп алып атасыздар. Мына ол кече эле биздин кесиптештер суроо берди да, Бишкек Карабалта жолу канчадан турду километри деп. Сиз болбой калдыңыз, орун басарыңыз болду. Ошол орун басарыңыз жооп берди. Бишкек Карабалта жолу бул 4 мындай бир тилке болуп атат. Ал жак 2 эле тилке болот. Анан четтеринде жанакы тосмолор болбойт дегендей болуп. Ушунчалык айырмачылык ушунчалык көп болот ушунда. Бул жерде 1 километр 1.2 миллион тегерегине түшүп атат. Жок, ысык көлдүк. Балыкчы корумду. Уруксат берсеңиздер. Аны түшүнсөк болот. Себеп туннель казып атабыз дейсиңер, башка дейсиңер, жанакы асма көпүрө куруп атабыз дейсиңер. А бул түптүз жол да. Ошондо 50 миллион доллар силерге 93 чакырымга жетеби? Адыхан Кимсамович, уруксат берсеңиз жооп берип коеюн. Эсенбеков Тилек. 50 миллион доллар бул долбоорду негизинен 3 донорду тартуу боюнча иш жүргүзүлүп атат. Бул Ислам өнүктүрүү банкы азыркы бүгүнкү күндө биз карап жаткан кредиттик жана гранттык макулдашуу боюнча 50 миллиондан 200 миң доллар гранттык. Мындан тышкары 30 миллион долларды Сауд өнүктүрүү фонду, ОПЕК фонду 15 миллион, долбоордун жалпы наркы 105 миллион. 95 миллион болду. Кыргыз Республикасынын үлүшү 10 миллион доллар. Курулушка жалпы каралып аткан сумма бул 89,3 миллион. Сиз айтып аткан 1 километрине карасак 960 миң доллардан болуп атат. Бул жерде 93 чакырымдын 52,5 чакырымы бул калктуу конуштарда болот. 4 тилкелүү. 40,5 чакырымы бул не населенных пунктах болот да. Жарыктандыруу каралган, тротуарлар бар, жалпы обустройстволор бар. Мынча айтканда 40% 2 тилкелүү, 60% 4 тилкелүү болот. Жакшы, анда мен соңку эле суроом. Сиздер мындай бир аракет кылып көрсөңүздөр да, бизде акча көп деп атабыз. Акча көп болгон өлкө карыз албайт да. Келечектеги 25 жыл дейсиңер, 30 жыл дейсиңер, акыры берер, алмайдын бермей бар да. Анан жөн эле акчаны басып жата бербей, ошону иштетели деген сунуш бербейсиздерби ошол акча бар деп аткан кишилерге? Эмнеге карыз алып атабыз анан? Биз кээ бир карыздарды жанагы айлыкты көтөрүүгө деп да алып атабыз, пенсияны көтөрүүгө деп да алып атабыз. Ал акчаны иштетишибиз керек да, өзүбүздө кеткен жакшы да. Бирок ушул акча түштү деген жеринин бир каржы боюнча ким жооп берет билбейм. Мен түшүнбөй атам, жанагы алтындан түшкөн акча дейт. Алтындан түшкөн акча десе, алтынды биздин улуттук банк сатып алыптыр. Улуттук банктын акчасы бул мамлекеттин акчасы. Мамлекеттен алып эле кайра кандай болот анда? Мен булардын экономикалык саясатына түшүнбөй калдым. Мүмкүн сиз түшүндүрүп бересиз, эки эле сөз менен. Мен ынанып макул болормун. Түшүндүргөндө ошол айтып коеюнбу, неме депчи, бул 25 жылга деп айтпадыкпы жана жогорудачы. Андан бери мамлекеттин эсебинен салына турган жолдорду да мен айтып кеттим го.